Андан кейін біз могул ибадаттар менен, айрыкча намаз, орозолор менен адам баласы ушул орозого дагы жакшы кулк мүнөз менен даярданганга аракет кылыш керек экен. Жакшы кулк мүнөз биздин шариятыбыздагы ибадаттардын баарынын максаты адамдын өздүгүн оңдоо, жан дүйнөсүн тазалоо, кулк мүнөзүн пейилин оңдоого багытталган. Бул жерде пайгамбарыбыз айтат: "Иннал му'мина ла юдрику би хусни хулуқихи даражатас саими фин-нахари ва қайими фил-лейл." Бул жерде пайгамбарыбыз айтат: мусулман адам жакшы кулк мүнөзү менен ушундай жетишкендиктерге, соопторго жетет. Ал нерсеге кечке орозо кармап, түнү менен намаз окуп да жете алмак эмес дейт. Мына ушундай өзгөчө сыпат болгондуктан пайгамбарыбыз силер кулк мүнөзүңөрдү оңдогула. Бейиштин эң төрү, эң жогорку даражасы кулк мүнөзү жакшыларга деген дагы пайгамбарыбыздын хадиси бар. Демек биз бул орозо менен жан дүйнөбүздү тазалап, кулк мүнөзүбүздү оңдойлу. Анткени пайгамбарыбыздын хадиси бар, ошону эстен чыгарбайлы. Румба соимин, кээ бир орозо кармоочулар бар. Лейса минас сиямихи ила жуу вал аташ дейт. Ал орозо кармагандан, кечке чейин ач калгандан, чаңкагандан, кыйналгандан башка эч нерсе тапкан жок дейт. Балки орозонун сүрөтүн аткарды, бирок сообунан, анын берекесинен кур калды дейт. Орозо ооз менен бирөөдү алдасаң, кыянаттык кылсаң, калп айтсаң, ушак кылсаң, гыйбат кылсаң, акысына кирсең, орозо болуп туруп, анда анын кандай соонуна жетише алат элек. Биз мына ушул нерселерден сактануу үчүн Алла Таала бизге орозону берип атат. Орозо аркылуу биз өзүбүздү көзөмөл кылабыз.